Баткендеги кыргыз-тажик чек арасындагы жаңжалдан жабыркагандарды Бишкек шаарындагы улуттук госпиталга 20дан ашуун адам алынып келинди. Алардын арасында жаш балдар да бар. Ал эми улуттук госпиталдын башкы дарыгери Токтобай Маанаевдин айтымында жабыр тарткан бейтаптарды дарылоого толук түрдө дары-дармек жетиштүү. Бизде азыр реанимацияда, өдөңкү реанимацияда экөө жатат. Эми алардык баягы көзүнө операция болуп, анан челюстүнө болгон. Ылдыйкы реанимацияда эми кечөө алардын бардыгын реанимацияга жаткырып, баарын стабилизация кылып койдук. А жерде бүгүн панемка жумуш отделениеге отурабыз. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин маалымат кызматы билдиргендей, Кыргызстан менен Тажикстандын бардык параметри боюнча оор кагылышуулар жүрүп жатат. Маалыматка караганда, тажик тарап оор бронотехникалык жалындуу от чыгарган ракеталык системасын жана авиациясын колдонууда. Азыркы тапта Кыргызстан тараптан каза болгондордун саны 24кө жетти. Арасында өспүрүмдөр да бар. Саламаттыкты сактоо министрлиги тарабынан Баткен облусуна кошумча дары-дармектер жана дарыгерлер жөнөтүлдү. Акыркы кырдаал боюнча бизге түшкөн маалыматтар боюнча 103 оор жабыркагандар түштү ооруканаларга. Аймактагы жарадарларга биз Саламат сактоо министрлиги тарабынан 89 врач жөнөтүлдү. Ошондой эле азыр Баткенден Лейлекке өтүү маселеси чоң болуп атканына байланыштуу самолеттор Исфана шаарына учуп атат. Ошол жерге да биз Бишкек шаарынан 37 дарыгер медайымдар менен кошулуп жөнөтүлдү. Бүгүнкү күндө ошол жеринде медициналык жардам көрсөтүп, кызмат көрсөтүп жатышат. Ал жакта 2 бригада иштеп атат. Бүгүн бул жактан да 2 бригада учуп кетет. Эске салсак, 14-сентябрда Баткендеги кыргыз-тажик чек арасында чыр чыгып, ок атышуу алгач Булак башы тилкесинде болгон. Андан соң чатактын очогу Көксайда, кийин Паскы арык аймагында болгон. Азыркы тапта акыбал курч бойдон. Элмирбек Нурбек уулу, Дилшатбек Рахим уулу, Борбордук телеканал.